Друзья, самый шикарный дом на закрытом городке Ницца. Здесь 300 квадрат метров, 9 сотых. Кыскасы айтканда өтө жомоктогудай үй. Ал эми үйдүн баасы кандай турат, үйдүн ичи кандай жасалганын биз азыр көргөзүп беребиз. Пойдемте с нами. And if you hear this and then go on bend your back, go on bend your knees, baby shake it to the max. With the DJ please turn up the bass. Эшиктен кирип келгенде эле здесь пахнет мындай зеленый, мисалы көп үйлөргө барсак бул жер зеленый дейт го, а бул жакта үйдөн тышкары бардыгы зеленый. Биз болсо бисмилла деп үйгө киребиз. Артта кооздукту көрүп атасыздарбы? Что за чудо, достор, бул эмне деген ремонт. Бул жерге дизайнердин эмгеги жана дизайнердин мээнети, усталардын мээнети ушундай жасалган да. Киргенде эле албетте мондай потолоктун бийиктиги жана бул жерде турган люстралар, мебелдер, бул жерде турган аквариум аябай ыңгайлуу. Кухня, бул жакта идиш аяк жууп, тамактарды жазап, кыскасы отуруп эс ала турган плитка, газовая плитка. У нас все есть. Что-то интересно, да? Очень интересно, да, это люстра? Прикольно смотрится. Самый интересный интерьер, самый интересный, прям это как называется, не знаю, это прям отдельный двор, да? Здесь, когда открываешь, друзья, смотрите, булжак зал. Когда у вас дома гости будет, кто-то келсе, кимдир бирөө келсе, по-любому анда башкача ощущение болот. Бул люстраны караңыздар, бул люстраны караңыздар. Жада калса коюлган кондиционерлер LG менен коюлуптур. Ремонтта мыкты жасалган, столдор необычный, это мындай хай-тек менен, мындай королевский, ушундайлар баары ичи аралашыптыр да. Мен бул ушундай сонун болгондуктан мен силерге шашпай көргөзүп берип атам. А здесь можем посмотреть, бул жакта прачечный, достор. Стиральный машина, там майда чүйдөсү, бүтүн бир эмес эки стиральный машина бар экен. Айымдар үчүн керектүү комната экен да. Бул жакта атайын кийим кое турган, жана азыр хозяиндин кийимдери бар экен, ошон үчүн ачпай турайын. Жана котельный дагы ушул жакта экен. Биз болсо ушундай красивый, шикарный лестница менен экинчи этажга поднимаемся, достор. Интерьер мага жаккан нерсеси, люстраларды жөн эле стены бирак кылып койбостон, мондай кылып үстүнөн илип чыгыптыр да. Это тоже вообще үйдүн мындай башкача атмосферасын создавать этет экен да. Ой, какая прекрасна, какая прелесть. Караңыздарчы, подсветка, кажется, могул жерден суу куюлуп турат окшойт да. Кыскасы бул үйдү мындай душа менен карашып, ойлонуп, ар бир мелочка чейин детально изденип жасашкан да, достор. Экинчи этажда да аквариум бар экен. Биз бул жака, оң жакка кайрылганда эле детская спальная. Мындай жерде чоңоюп төрөлгөн баланын да ой жүгүртүүсү башкача болот го. Бул жактагы детский комната экен. Биз көп эле детский комнаталарга кирип жүрөбүз, бирок ушундай мелочна карап детский комнатаны биз биринчи жолу көрүп атабыз биздин практикада. Келесиз, мыякты аябай кызыктуу комнатаны көргөзөйүн да, өтө кызыктуу, достор. Бул родительская спальня. Көргөзчү, татыш, көргөзчү. Это вообще пушка же. Родительская спальня, очень дизайн. Бул үйдүн стили, дизайнери мага өтө жакты да, достор. Эң жакшы жери, вот кондиционер работает классно, и родительская санузел. Санузелдин ичин кирип карап көрсөңүз, эмне деген стиль, эмне деген жасалгалар. Бул жакта расцветка, светтерди аянбай жасаптыр да. Джакузи укмуш экен ай. Жана атайын родительская болгондон кийин албетте кийимдер көп болот. Биякта шкаф эми көргөзүп эле коеюн, түшүндүңүздөр да, ичине кийимдерди салса болот экен да. Ар бир кыргызга ушундай үй буйрусун дейм. Эгерде сиз ушундай үй каалап жатсаңыз, анда буйрусун деген жакшы комментарийлерди калтырып коебуз. Үйдүн биринчи этаждын, достор, ушул жагы менен артына чыгып кетсе болот экен да. Бул жакта булбулдар сайрап, тып-тынч, адамга энергия, мотивация бере турган атмосфера экен, караңыздарчы. Мына сага дача, мына сага жашылдандыруу, мына сага өзүнчө парк.
достор, буга точно 50 000 сом кеткен жок да, буга 1,5 миллион сом кетиши мүмкүн. Могул арчалардын тигилгенин, гүлдөрдү жасалгасы мындай. Жана биз президенттин резиденцияларын эми кирип көргөн эмеспиз, бирок мындай видеолордон көргөндө резиденцияларда көбүнчө ушундай жасалат го. Жердин баасы, жердин эмеси 9 соток да билесиздер да, жер кенен. Анан бул жака өзүнчө шашлыктарды жасап, там досторуңуздарды сыйлап, коноктор тосо турган аябай сонун жер экен да. Бизде дагы жакшы жери, достор. Сиздерге эринбестен көргөзүп берели. Мындай шикарный домду. Коноктор келип калганда жүдөбөсүн, өздөрүнүн комнатасы болсун, өздөрүнүн санузел болсун деп атайын ушул жакты жасап коюптур. Кирип көргөзүп жеңиз. Бул жак атайын эшикке ушундай бассейн коюп коюптур. Детский, но взрослый деле болор эткен. А бирок сиздер ойлоңуздар, азыр мындай бассейн любой эле жерде коюп атат да, үйдүн бассейни жок бекен депчи. Мен үйдүн бассейнин көргөзүп берейин. Үйдө мындай кадимки чоң эле, мисалчы, тату угатсың да. Үйдө бир чоң эле паркта мындай сейилдеп жүргөндөй болот кезиң да. Караңыздарчы, могу бак дарактардын тигилгенине, могу эмне деген тынчтык, достор, эмне деген тынчтык. Эшикте турган светтер, освещениялары, могул дарактар, кайыңдар бул көчө эле тигилген жок да, искусственный болуп. Булар чыныгы оригиналдар десек болот. Эшиктин алдына жашылдандырууну көрүп атасың да. Ой. Гараждарда, достор, бир машиналык эмес, 2 машиналык гаражы бар. Кыскасы машина токтоткон жагынан да убара болбойсуздар. Домдун ичин биз болушунча көргөзүп берүүгө аракет кылдык. Бирок бул домду азыр мен видео аркылуу сиздерге балким ушунчалык эмоция бере албайтам. Бирок бул домду адам живой көрүш керек да, жандуу көрүш керек. Ал эми биз сыртка чыкканда эле бул атайын закрытый городок Ницца деп аталат. Соседтердин баардыгы үйлөрү окшош, достор. Бул жакта айланасын 24 саат охрана кайтарат. Тынч, таптаза, ызы чуу деген нерсе жок. Карасаңыздар, азыр бир да чымчыктын сайраганын угасыздар. Ал эми ушул турган үй баасын айта кете турган болсок, $800 000 сатылып атат, АКШ долларына. Жердин размери 9 соток, достор. Ошондуктан алам, ушундай үйдө жашайм дегендер болсо, анда алдыда турган номерлерге байланышыңыздар. Менде азыр ушундай акча жок болуп атат, бул үйдү кимдер алмак эле дегендер антип айтпаңыздар, лучше ниет кылыңыздар. Сиздерге да ушундай үй буйрусун. Алдыда турган номерлерге байланышыңыздар. Кастро Инвест Кыргыз недвижимость сиздер үчүн кызматын кыла берет. Прекрасный дом, прекрасный. Wi-Fi да бар. Ким ушул үйдү алса, паролун бекер беребиз.